медобразование бағылды. Медобразование тұрмақ, мен Харьковта 5 жыл оқып, мен кандидат медицинских меднаук, Минздравта высший эшелонда иштеген, член коллеги болып иштеген, фармацияны Матеевтен кейін 5 жыл башқарған, ал уақытта фармацияны башқарсаң министр болып келе керегі жоқ болчу. Білесіңер, аптека мен мектепке десем, башын иштейбедик. Халат кийбейсиң. Халат кийип жүрсең ушунча рангда экенсиң. Мен жөнөне училищени бүтүп алсам халатты чечпей жүрөт элем. Эми айткан бир эзерде туура, халат бул тазалык, же болбосо бул ден соолукту да билгизет. Анткени биз ден соолук жөнүндө сүйлөйбүз. Ар дайым. Адамга эң биринчи байлык эмне? Эмне байлык? Ден соолук. Бирок биз ден соолукту баалабайт экенбиз. Кыргыздар ушунчалык наалып бүткөн, шүгүр айтпаган адам экенбиз. Мен ушу менен мен элге чыгып, мен мурда анча билбейт элем, анча. Ушу элге чыгып, бирдекени представлять этип, дарлар чыгарып, кыргыз бекер эле ден соолукту, бекер эле сакайтканды жакшы көрөт экенбиз. Дарым кымбат, неме кымбат, бул кымбат, ден соолук кымбат го. А орустар жашына кылсуу баксын сурайт экен. Башкортстан этип атат, сурайт экен. Ушулар болду канча төлөйт экен дагы өзүнүн ден соолугун сакайтат экен, өзүнө жакшы карайт. А биздики той томолокко келгенде шымалган эле акчасы эле ошол жака эле топтойт, анан той беребиз, анан той свадьба беребиз, анан эмне беребиз эле жүрүп эле шымалган эле анан кийин кирпикке батып алып эле колдор ийилип, кайрылып, паллиатив болгон аялдар жөнө башпаган анан келишет. Башталганына 20 жыл болду. Ошон үчүн мен чакырган бул лекциямда ден соолугубузга жакшы карайт. Бул ден соолук бизде кандай ден соолугубуз болсо, много эмнеден пайда болот? Значит, экранда дефект бар. Давайте ушуну займемиз. Мен кече айтам депмин. Демек келечегибизде жакшы болот. Ден соолугу чың аял, чың эркектен жакшы тукумдар чыгат. Мен жакшы тукум алам деп уюн же жылкысын кошкондо жөнүндө бир жөнөкөйлөргө алып келип тосуп бергенин көрүлөт. Ушуларчы тандашат, айгыргандай, букасыгандай, кандай багылган. Биз өзүбүздүн тукумларына карабайт экенбиз. Итти еген, арак ичкен, тамеки чеккен балдарга эле тие берет экен кыздар. Ойлонбой, анан кийин мен күйөөм алкаш болуп. Бизде үйлөнөрдө чыгарда силер балаңарга карагыла деген. Өзүңөргө аял издебей, балдарыңарга эне издегиле деген эркектерге. Erkekler emne butun karayet, için karayet, yarın karayet. Göz yaşına koşuyla ne tiginde olsa mırt değil. Yalnız olsa şalanda duran bir şey yok. Keleceğimizde öyle istedim de oşan için keleceğimizden den soluna kan görel derim de oşal tema. Uşğa gönül buralım. Yemi, salttu medicina. Salttu medicina deyen ne? Ya. Sağlıkçılık da var bizde. Yok. Традиционная медицина. Салто деген традиционная. Бүгүнкү күнү ошентип аташты да, традиционная сегодняшняя медицина. Буну заман бар. Буга биз көрмөктүгө алашып жеп жүрөбүз. Эмне көп, дары көп, эмне көп, оору көп. Бүгүнкү медицина о ийгиликке жеткен салто традиционный. Буну заман бар деп айтабыз. Угатсыңарбы? Эмне көп, оору көп. Дары көп. Мына ушул бүгүнкү күнү эмне көп, дары көптүн арасында бирдекени ойлоп табыш керек болду. Биз ден соолукка кам көргөн врачтар, таптар ушунун үстүндө иштешибиз керек. Ооруп жаткан адамды ден соолугун чыңгылып, ишке жарамдуу кылыш керек.
привести больного человека в работоспособное состояние, это есть врачевание. Биздин максатыбыз ошол. А врачтар болсоң эмне сен хронический болуп калсаң, жарым жылда бир келип жатып турасың, мындай болосуң, жакшы болбойсуң, хронический болосуң деген, жакшы болбойсуң деген сөз. Эмне көп, аптека көп, эмне көп, дары көп, азыр аптека врач чуркачы элем мурда. Азыр мына 10-15 жылдан бери лабораториясы кошулуп калды. Лаборатория, аптека, врач ошонун ортосунда чуркап жүрөбүз. Мына ошон үчүн альтернативасын изилдеп жүрүп, биз сенен мен интегративдик борборду ойлодук, таптык, жана иш жүзүнө киргиздик. Ойлодук, пландаштырдык, таптык, иш жүзүнө киргиздик. Интегративдик деген бириктирди деген сөз, чогултту деген сөз. Интеграция. Эмнени? Ошо салттуу медицина менен элдик медицинаны бириктирип, ушул эки жактын тең жакшысын биз айкалыштырып туруп, мынакей ушундай адамдарга дени сак кылыш үчүн кам көрүп атабыз, ушуну иш жүзүнө ашырып атабыз. Эмнени чогулттук бул интеграцияда? Элдик народный медицина менен традиционный медицина. Биз бүгүнкү заманбап медицинаны жокко да чыгарган жокпуз, анда жакшы жактарынан sonra, наукасына sonra. Мына элдик медицинадан эмнени коштук? Элдик медицинада рукуя. Подвалга кишип бизде дем салдыргандар барбы жерде? Сиздиңер беле? Машалла. Жакшы экен. Мына рукуяны. Ушуну киргиздик. Желкесин жүк басканда чарчап ишке көңүл келбей эстеген жак толтурат. Балдарын атырлап, күйөөсү, аял күйөөсүнө күйөөмдү жек көргөн деген аялдар келип алып дем салдырганда кандай сүйүп калдыңыз? И деп барат. Дем салганда эле агрессивный эчтекени карманы, гиперактивный балдар ыргытат, чыңырат, бакырат. Мына ушуга дем салганда рукуя деп коет ошо дем салып. Сонун болуп калган абалда бүгүн далилдеп атабыз биз иш жүзүндө. Абдулла Ташиевич да керек болсо дем салдым. Өзүнүн интервьюсунда айтып атат, тынчтан сонун болуп. Элге көп чыгат, эл көп көз деген бар. Биз көз тиет, көзгө илешет, суку кирет, анан жин кирет, шайтан илешип алат, шайтан ээлеп атат, шайтан азгырат дегенди билебиз, аны менен күрөшкөндү толкон билбей атабыз. Мына ошон үчүн табигый дарылар бизде азыр көргүзөм, табигый дарылардын именно Куран жана сүннөттөн келген пайдаланылган дарылар. Сонун очищение. Биздин дарылар мен дүйнө жүзүндө эң жакшылар деп толук айта алам, керек болсо Аллахтын исмине касамчы айта алам. Bizde batta dünya yüzünde en жақсы деп мен қасам içip айтам силерге. Как фармацевт катар, как мусулман катар, как ушул жактын мен эксперти катар айта алам. Эмне үчүн? Анткени Курандан жана сүннөттөн келген. Ал жөнүндө Аллах да, пайгамбар да мактаган. Хижама деген сонун макетлар келишип калды. Хижама деген сонун азыркы окуулар берип атат. Жаман канды эле жөнүндө соруп чыгарып атат. Ооруган жерине. Ошон үчүн курт эмес, же адам эмес деп беладан чыгарып башка коюп салган. Плазма парез эмес. Жана канды жакшырганда ошакы жок, именно кереги жок канды керектүү жерден ала турган хижама деген киргиздик. Жана сабак берип атабыз. Хижама. Жаман. Керектүү жерден. Башка элдерге калабы ошол. Жубат берет. Простатит, руктун, эркектик касиеттин күчтөп калган нерсе. Айлануу да. Эркектер таң калат, бизден хижама болуп, кандай сонун болуп калдык. Аялым бактылуу болуп калды. Конечно, бар. Кан айлануу менен жүрөт эркектер. Биздики органыбыз сөөктөн турбайт, катуу.
Жоқ, қан айланудан тұрады. Ошол қан айлануды тездетіп, соңғылып, сезіліп, аппаратура жерге апарып тұрса, қандай соны? Мына ишенбесеңер текшеріп көрсеңер, беліңерді екі жеріне қойғандар. Көне алды. Шалдыра орын жүргенше көне алды. Bizde kan tapşırganda, oşa kan tapşırganda könüp kaladı eken narkomandaydı. Alar андай emez. Kan tapşırgan donorlar oğurganda, oğur basılıp kalganda kanın tapşırıp жақшарды alıp özünce oşon için könüp kalgan. Bizdikleri ne? Darı içeriz, emni içeriz. Müş jakta olabız, heplerle darladık, pikat etiriz. Sen ziyanı yok. En жақсы tabiiy son neslerdi könüler. Al könbeydi. Жақсы olup kalgan için janda atmaska kılış için. Bunaki to'ra tamaktanuvda aytабыз. Et jebegile, may jebegile, indir jebegile, bunu jebegile dep oturup, mына здравоохранение киттер, жанагы мафиоздор эмне сенин жүрөк ооруң, стенокардия ошодон пайда болот дейт, оказывается андан эмес. Кола, мола, газировка мына фастфуд ичкенден экен көрсө, ошолордун товарын сатыш үчүн мынакей эт жегизип берет. Акмактар алар. Анан кийин анан тетип кан алсаң жаман көнүп аласың. Көнүп албашы, жакшы да. Бир жылда бир алдырып койсо эмне экен сага? Мен бир жылда 6 жолу алдырам. Könü almam, elhamdülillah. Dar içmeyim, elhamdülillah. Bunaki psixologiya, İslam'ın prizmasымен psixologiyalык жардам. Davat bunaki bir davat. Emi salttı meditsinada masaj, masajtın bolganda da türler, erkekler, erkeklerin ayalda детский masaj келди. Даже masajda okutуп atabыз. Bunaki tuğra tamaktanu programmalar. Bul da uşul tuğra tamaktanunun bir programmasına giredi. Uşu Abdullah Taşиевтің шыққаны да, анкені тура, биогумус, алып келіп тұр, өзіңерден мен кеч айттым. Біреулер олтырады дейді, сата алмаймын, сатыш үшін емес, жерге егіп тұр, өзіңдің помидорың, өзіңдің жана жеп жатқан бір картошкаңды биогумус менен өстүрчү деп атат. Анан кийин өз каның менен көрүп тургандан айтасың дейт. Аны кылбайлар, сатыш керек. Андайлар пайда көрбөйт. Özünün oylagan yok, satış akçаны, özün biogumус менен таптаза сонун продукт жеп алып, ден соңуна чыңабайсыңбы деген сөздү айтпайт экен эч ким. Мен сатышым керек экен. Андай максат койбогула. Кече мен таң калдым чынында. Мен бир камаз камдап койдум, байкасаң. Бирдеке өстүрдүмбү? Жок, мен сатышым керек. Бу да туура эмес. Бул деген акчаны көзлөгөн, бул акчаны гана мээсине куюп койгон, ал жакшы болбойт ал. Сатса да ден соолугуна бир жагына бала чакасына кырсыкка кете берет ал акча. Туура айттым? Катуу айтпадым. Тесин тартып турсаң. Мактап койсоңар мен жыйып-жырлап коём. Мынакей врачтар, алдымда экинчи этажга келсеңер врачтардын бүттү. Болбосо бизде азыр көп түрлүү врачтар, УЗИ бар да бар, лаборатория бар. Мына биз дарылаган жолубуздун бир түрү нервтен кеткен оорулар. Эң биринчи нервтен дейли. Денеге квадралган бардык рухка кайтат. Бул таблица нерв ооруларынын келип чыгышы. Мен муну экиге бөлүп көрсөм, мындай жагынакей. Стресс, депрессия деп турат го, мынакей ошонун ылдый жагын көргүлө. Стресс, депрессия. Бул оорулар мынакей шишик, язва, киста, миома, артрит, бронхиальный астма ушундай оорулар. Көрүнүп турган ооруларды бүгүн дарылап жатат бизде. Көрүнүп турган ооруларды дарылай албайт да, сеники на нервной почве деп койду, бүгүн психосоматика деп койду, хронический деп койду, дарыланбай барып туруп жыл сайын 2 жол жатасың, же барасың, болду, же убагында дары ичип турушуң керек, аякпайсың деген сөз. Аркы бетинде калтырап кетет, оору, бирде давлениеси көтөрөт, бирде түшүп кетет, уктай албай чыгат, уктаса дес албай, калтырап чарчай берет, чочуй берет, кыжалат боло берет, жүрөгүн текшерсе кандай жакшы, жүрөк кызыл берет, кызалат, баш ооруйт, башын текшерсе баш ооруй берет, невроз деп атап койду бүгүнкү күнү. Мынакей наркы жакта көрүнбөй турган ооруларды дарылай албайт, тем более көрүнүп тургандарды да дарылай албайт. Тем более.
Bunun bardığı kayaktan çıktı degen individual adamlar iştegende stres, depressiyadan çıktı dep anıktaşып атат. Мынау айтып аткан бир эле адамдын ичинде бар. Язасы, кистасы да бар, нефте болуп кеткен, кыжалат болот, иште жүрбөйт, тез чарчай берет. Особенно бүгүнкү күндө дем кысылы. Bir kişide толтура келишип атат бизге дарыланып. Стресс, депрессия сурай келсең эле мынакей анан эмнеден психоэмоциональный жактан чыккан. Муну менин таблицам эмес, бул медиктердин да өздөрүнүкү. Эмнеден болгон? Көрө албастык бар экен бул жерде. Тарыныч, обида, тарынып жүрөлү мынакей бүгүнкү күнү медицина онкология, рак ооруларды болезнь обиды деп атап койду. Эмне үчүн мени ошондо сөгүп салды? Эмне үчүн элдин көзүнчө мынтип калып салды? Эмне үчүн тигини айтып бербей койду? Тарынып жүрөлү ошентип ооруй берет экен. Көрө албастыктан особенно аялдарда көп ооруйт экен. Бел ооруйт, башка аяк ооруганды, бел ооруганына далилдеби жакында. Массаж кылат, эмне кылат, бүттүн кылса да дарыланбайт экен. Ал ооруй берет экен. Бир аялды аныктап, башка оорусун айтпай эле психикасы. А көрсө, аудан завистливая женщина экен. Аныкташып атат. Эркектерде бар. Ал айдап берет, мен эмне айдабайм. Ал жашынакай катын алып алды, мен эмне албайм. Аялдар аны шубаны кийип мен кийип алып, өлүп калдыр, ал көбө тийип алып мен тийип алып, нерде эле уктап турса деле баса турса, ойношо жүрөлү, ооруй берет. Ушул экен жаман, берде эле тура берет. Толтура чочуп кетти, коркуп кетти, ит кабып алды, чөгүп кете жаздады, кызматтан түштү. Мен бир аяшымга ыйлап келип барсам, досу бол 6-7 жыл, 10 жыл өтүп кетти адам. Баягы переворот болду эткенде кызматтан түшүп бирөөгө $5000 берсе алдым. Үйдө кыздарыбыз, балдарыбыз окуй калып, тамак жок болуп барсам эмне десем, мынау кыргыз жүрүп, мынау катын дейт, катын. Мени такси айда дейт, акмак дейт. Айдабайсың такси. Сен эмне айттың десем, отуруп калдык, окат жок, балдар окуй калды дейт. Контракт төлөбөйм, мен отуруп калдык, ооруп атат эле, кызым бош болот. Анан айттым дейт, жумуш жок болсо жатсын 1 жылдан бери. Машина болсо таксовать этсең. Мен айттым, сен таксиден эмне артыкчылыгың бар да, таксист. Акмаксың сен. Бузуку, эшек, чочкодон жамансың дедим сен. Алар коп тимди жан-жаныбар балдарым карайт. Эмне жатсың кыйын болуп. Мен таксист болдум деп айтты деп өзүңдү. А таксисттер адам эмеспи? Колдан келсе атойло салат эле мен жаман айтам да, көп урайын десем качат. Акмаксың деп. Сага таксист болгон намыстуу экен дагы, кыздары, балдары окуй калгандан намысына тийбейт экен да. Ушундай болуп калган бүгүнкү. Кызматтан түшүп калды. Айнымай. Ажырашып кеткен эмес. Жакын адасы шинкирагы жатып калат. Эмне апасы өлдү, апаң канча деп 84 dedi. Эмне канжаңа байлап жүрмөкпү. Сенден апаң жатаң ойлоп. Адам могу жерге илип алып турат, өзүнө оору кылат экенбиз, өзүбүз. Мына ошон үчүн кабалды, ачуусу келди, гневать этти, кыргычты, урушту, ооруларды, мына стресс, депрессия ошол жактан келиңиз бияка. Келиңиз, аксап. Мына здесь стресс, депрессия ошол жактан келгени аныкталдыбы? Оорулардын баардыгы ошол. Эми ошол стресс, депрессияны кантип дарылайт дегенде медицина ушул жерден жаңылышат. Өткөндө психиатрлар муну дарылаш үчүн психический дарыларды, психотропный, нейролептик, антидепрессант, успокоительныйларды бере берет. Психиатрлар өздөрү псих дей бериптир. Анткени өздөрү ооруп калат, өздөрү ичип турат, семейни атаковать этет, ошон үчүн жумуштун таштап чыгып кетет. Көбү. Чыкпаса дарыны өздөрү ичип турат. Мен здравоохранение иштеген билем да. Ошентип бүттүк эмес андан кийин бул жактан чакырып бирөө сиз менен жолугушатам дейт. Бир аял келип отуруп, мен психиатр эле, жана лекция ачтым эле, мен сизге иштейин дедим эле дейт. Мен медицинский терминен далилдеп айтып атам, ошон үчүн ага жеттим, мага эми жетти дейт. Мен таштагам дейт, иштей албай. Сизге кайра психиатр болуп келет элем, мен ынандым. Но жооптор укмуш болду дейт. Мен эми түшүндүм дейт.
Psikiatr özü. Mına andıktan biz bu jaktı tapmamız. Dары менен рухту дарылабайт. Bizde oşan için mınaki oşa integrasiya деп туруп, рух менен денени чогуу карап туруп, холистикалык ыкма менен мынакей чогуу дене менен рухту чогуу кароо дарылап мынакей ошон үчүн жакшы көрсөткүчтөр чыгып атат. Мына холистикалык ыкма рух менен денени чогултуп берет. Рух деген бар, Куранда Аллах рух жөнүндө айткан, рух деген пайгамбар миткен, ал жүрөктү дарылаш керек деген деп айта берсе канчанчалар отурат мына. Алла особенно мынандай. Şu oturup Peygamber aytты, Kur'an aytты desen жетпейт алар. Аларга кантип түшүндүрүш керек? Ey, sen светский деп эсептеген, тим эле Сократты Кудай деп эсептеп алган, мына Сократ айтты, рухту дарылабай туруп, денени дарылоо мүмкүн эмес деп айтты деген особенно мугалимдерге жетип атат. Сократ айткан. Ал 3000 жыл мурун бизге чыккан окумуш да. Ал деген ушундай Кудай эсептеп алган. Анын учени бар Платон деген. Жазганын баарын китептерин алып кетип бергенбиз. Адак айтып атат, денедеги жакшы жаман нерсенин баардыгы рухка байланышкан деп. Мына ушундай мисалдарды келтиргенге туура келет. Мына эми белектери баштайсыз. Белек. Азыр отуруштардын алдын караса тез. Карабы. Тез. Кара. Отуруштун алдында эчтеке жок. Бияқта караган мени унутпой. Мен айтканымды аткарасыңар азыр. Сүйлөштүкпү? Мен айтканын тез аткарасың. Kana kötöründür sen benim, kötöründür sen benim ömrü kötöründür. Desem sizler göğümler baş parmağına kötöründür. Ne söylemeyin ömrü. Gördün mü erçime bizim fitratımızda durar. Erçime eken durum. Bu kandı gördüm diye çıktım. Хорошо vraçka bak. Hazır vraç, televizyon, internet koşuna avusın. Ben kızıma mınavın verdim ne dese o çırka para apteka da bir deken koş verir. Oşan beri oturup iyi takma çıktı. 2000-жылы эле чыккан мен Европа тияк барып келгенден кийин мен фармацияда антибиотик деген нерсени жок дегенде башка эле запрет кылалы. Аптекалардан саттырбайлы, врачканадан назначить этсин деп жок. Бизге ошо закон действовать этпей койду. Киргизбей да койду ал закон. Мынакей ал. Түркия, Европа барсаң, жөтөлгө аспиринди аптекадан рецепти жок ала албайсың. Антибиотикти айтпай эле алат. Бизде уй чочко бардығына беріп атат, адам өздері ішіп бүтіп. Мына ошон үчүн биз ээрчишибиз керек, бизди жараткан Аллахты. Мына ошон үчүн рух жүрөктө жайгашкан. Жүрөктү бардығын дарылашыбыз керек, бардыгы жүрөктө деп мына Аллах айтып атат. Аллах Кур'анда эстеменен, Аллахты эстеменен жүрөктөр тынчтанат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муштумда эт бар, ал сак болсо дененин бардыгы сак, муштумда эт оору болсо дененин бардыгы оору болот, ал жүрөк деп кеткен. Көп жерде мынакей ушундай аят хадистерди айтып берсе төгүңүз. Түгөңүз. Кыргыздар, орустар бүт дүйнө жүзү жүрөк экенин билет. Аллахтан айтат, Аллахты эстебе менен силердин жүрөгүңөр тынчтанат. Рухуя Кур'ан окуу жакшы болгондо ошол себептен болот. Кыргыздарда ошон үчүн айтат, жүрөгүң сесип турат, жүрөгүң бүкүтүп болуп турат. Дейт. Sen ayağıma men böğrüğüm menen seni жакшы көрөм деп айтып койчу. Hırkımen sıyıpanından desem oturur. Alastık olsam hoş yaşayın. Орыстар даже всем сердцем, чисто сердечное признание, дүйнө жүзүндө керек болсо мындай жүрөктө отуруп деп үйлөгөндөрдүн угасын. Ичегин сууруп көктөлгөндү көрдүңөр. Мына ошон үчүн биз мусулман Аллахты мынакей биз
suyup bizi tandap algan eкен. Allah derçiyiz, Peygamber derçiyiz. Bilet Allah bizge emne gerek. Biz televizorda jaratpayбыз, televizorda мындай сочинение менен придумали. Allah жазып берген илим жана продуктлар менен. Biz оңдай алабыз, бусуп калса биз адам неметке. Bizdi жараткан Аллах Таала бизге эмне керек? Аллах деп пайгамбар. Биз өзүбүз билебиз, кыйратабыз, ойлонбойбуз. Мына рукуя менен айтып кеттим, кандай сонун көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атам. Мен бүгүнкү күнү мына эми келдик ашказанга. Ашказан оорунун эмне дейт? Үйү дейт. Муну ылдый жакта Смирнов айткан жок, иссерайда. Ал ошо ашказан дизилдеген үчүн адыр айткан. Ашказан оорунун үйү деп пайгамбар айтты. Кандайдыр өзгөрүүгө туура эмес тамактануу болсо сөзсүз оору пайда болот деди. Мына хадистен келген. Бардык көп оорулар жана сынык менен инфекциядан башка инфекция да ошо ашказан. Мына ошон үчүн ашказанда ал мынаки кызыл дөңгөч, ашказан, ичеги, жон ичеги болуп туруп, бардык ушу системанын ичинде 85%дан ашык иммунитет ушул жакта жатат. Медицина далилдеген. Занятиялар? Не кім? Бош бойлы бойында араял екен. Біз бүгінгі күні тамақтануда, біз өзүбүздү ойлоп атабыз, туура тамактанып болду экен, мен кандай? Бала бойында барда эле ошондо туура тамактанууга көңүл бурбай, баланы ошол жактан эле жайлайт экенбиз. Неправильное питание даже в утробе матери начинается. Туура эмес тамактануу менен төлөгөн балдар диабет, анан көтөрүп болду, ити болду, ушундай болду, айтмакчы бар. Нафс истечү биз бүгүн ойлоп эткенбиз. Мына ушуга да көңүл бурушубуз керек. Туура тамактануу деген программа бар, целиком. Тишке, чайнаганга чейин көңүл бурушубуз керек. Баары да ашказанда язып бар экен дейт, тишинде жарат кариес болсо ашказан сөзсүз ооруйт экен. Хеликобактерия деген чыгарып, ал оозтон башталат экен. Ушул сыяктуу нерселер мынакей шашып жейткенбиз, туура эмес жейткенбиз, эмнени жеп аткан, ылгып айтканбыз, канча жол жеш керек экенин карап айткан толтура сабактар айтып. Биз азыр тамактанууну наркотикке айландырып атабыз. Дүйнө жүзүндө бул мындай болгон эмес экен ушул заман ушул убакка чейин. Биздин бюджетибиздин эң көп кеткени эле ошо тамак аш экен, ал илгери андай болчу эмес. Таза эмес тамакты мына органиканы үйрөтүп атабыз, бүгүнкү кандай жеш керек. Органика биринчи орунда турат бизде тамактанууда. Эми адамзат мисалы мынча жесе, мынча коюп тамак, мынча суюк тамак ичсе, мына ушул адамга эгер органика тамак жесе, ушул жетиштүү. О заманда бул Египет, Фараон эли, Византия эли, Индия, Нарбек демек ал убакта турмак кыргыздар мынакей 150 жыл мурун эле. Кыргыздар керек болсо бир жолу эле тамактанчу экен бир күндө. Ушунча эле тамак болгон. Зато органика толук сиңимдүү болуп, ошо органика энергия берип күч берген ошо органика экен. Биз бүгүн ушундайдан, мындайдан 5 жол тамактансак 5 эсе көп жейбиз, мисалы. Андан тышкары уруу беребиз. Ошон үчүн 85% тамак аш жөн эле ысырап менен сиңбей эле чыгып кете берет. Туалетте. Анан айтабыз, органика кымбат да дейбиз. Мынау кымбатпы же мынау 5 эсе көбү кымбат. Ошону адам ойлонбойт экен. Bir ele jolu kımbat organika jep koy, azotto sen 5 esenin 3 esesini sen nemde atsın. Biz kımbat. Densolukta da oylabay turupta da kımbat.
Анан кийин больница жатканда кымбаттын көрө. Бизге келбей, мана не кымбат экен деп бир тур барып больницага барып келгенде жатып чыккан экен, кайра келдим айнанай дегенде 30 миң коротуп эч результат жок деп келгендер канча, а бизге ошол жерден 8 миң сомдон качып кетти. Ушундайлар бар да, ошо кыргыздар мен таң калдым, мен башыман өткөндө, могу жерде мындай кымбат экен, андай экен, анан жүрөктөн чыкканын бес албайбы, дем салса мынча алат экен. Жүрөктөрүн текшердим кыргыздардын. Барамчокодон дем салып атам, жүрөгүңө чыкканын бергиле деп атам да. Беришет, чыта 50 сом, 100 сом, бир киши келип алып туруп, бир аял 50 сом чытады. Машина курдай минип жүрөт. Бирөө 100 сом чытады, кишини көбүрөөк чытат десең 50 сом да чалып чыгып атат. Жүрөк ушундай экен кыргыздар. А больница кылганда машинаңды канчага жууп жуудуруп келдиң десе 500 сомго дейт. Мага 500 сомду рал көрбөй атат. Эмне деген ошондо? Cin şeytan менен күрөштө оңой эле экен мусулмандар. Өзүнүн ичиндеги жинден кутула албай жүргөн адамдар өзүнө бекерге кутулуп кетиши экен. А жин шайтан менен күрөшкөн кандай деген илимден турат. Мына ошон үчүн биз азыр психика, эмне тамактанып кантип жеп атканыбызды да билбейт. Мен таң калам. Барып туруп кухнясына телевизор койгондор, телевизорго ыргытыла башкайт. Эмне ушу силер тамактанып турган жер, телевизор көрүп турган жер. Кыргыздар тамак жеп атканда планшет, телевизор, китеп, сотка таштагыла. Эгер эрде катан кылышсаңар, анда кач кылабыз болон, уу жеген болосуң. Анткени тамактануунун сиимдүүсү, пайдасы бүттүк ушу нерв системасына байланган. Борбордук нерв системасына, перифериялык нерв системасына, башка бөгөттөргө, бездерге, гипоталамус деп коет, медицина түшүнгөндөр. Гипофиз деген органдардан зависит этет. Мисалы, мен өткөндө көргүздүм эле. Көргүзүп алып, мынакей эметип атып. Мынакей шашлык, кандай? Соңго сразу жетин элек кеттиңер. Карачы мынаны көргөн. Көргөндө көзүң сүйүнөт. Бүттүгү бар, свети бар, Аллах Тааланын кандай сонун жараткан. Анын эми соңгул өстүрүп туруп, дамын, жытын, өңүн сонун кылып койгон карабай, жөндөн эмес да. Өткөндө лимонду берген кесип туруп, деп туруп чиркен бий оозума кирип кетти деп койсоң, баары карап калайын, чилекеңер жутула десем, деп унчукпай асты бар. Эмне үчүн? Анткени иштеп атат. Адам bir жылда, бирөө айтат, бир жанагындай чоң неме бар, ванна. Bir жылда бир же даже 2 ванна шилекей бөлүнүп чыгат экен адамдар. Мына ошол керек экен. Ошон үчүн ал көргөндө эле пайда болот ал. Каяктан уктуңар эле, кол менен жеген оосун күйгүзүп алды деп. Мына ошонун баардыгын биз таштап коебуз. Далбастап, иш дирлик. Мен өз көзүмөн көрдүм. Мен одан жедим. Жедим, Biz var. Mına şunu bana cep koyma, Allah basara çıkıp jeyden turup bilbe kaldı cep tügetme. Öldü tamam, u oldu. Şunu da ayıplasam. Betke aytsan jaman көрөсүң. Баштан өтүп атат башта. Ошон үчүн көрүү катыш керек. Көрүү. Кыргыздар сонун болгон. Даярданышып, дастарханга коюп, коруп, биринчи баштабадылар. Атаңар келсин, атаң баштасын. Мындай деген церемония, сонун деген тамактануу церемониясы бар, аны унутуп койду. Ташта сөзүн даярданып, комнатасын кирип кетет экен, бир кыз өзүнчө тарбия каякта, тамак жөө церемониясы каякта калды. Мынакей угуу деген бар. Азыр тамак жөнүндө бирдекени айтпасам, угат эле шилекеңер алып, дене участвовать этет, кандай сонун колдор менен жейбиз. Жыт тем более дамды кандай берди Аллах жөндөн жөн берип койду. Канча адамдар дамына жарашып тамакты тандап беришет. Мына ошолор участвовать этпеген үчүн, нерв системасы баардыгын өлтүргөн үчүн, телевизор, китептин баардыгын стресс, депрессия менен ошол жактан чыгат. Бүгүнкү күнү ашказандын стресс, депрессиясында жүрүп атабыз. Эми, дей салайын десе шалп эткип кабирде кесишет.
Анан ашказанга түштөр үйлөн кетсин деп жатып алат. İşte öyle var. Yürü atasın, diyor atasın, jom bolu atat, anında taş bolu atat, katı atat, çırp eti atat, aş bolu atat. Hiç aş bolu 85% jönüne getip atat. Buna bu hafta daha bir gün boyunda var ekan. Demen aytan o boyunda var. Ne kadar? Ha, ya tek. Ne erkeklerin boyundan alanda çoğun etkenimiz misin? Hayatta hazır boyu çıkışında getirmek. Biz bu 100%'ını uğur adam. Yüreği ısılar, dem ıstılar, dizeleri uca getip baratar, sular çıkıp atar. Bunaki balları şundan naruşeninden getip atar. Qanday tamaqlanıp tur televiziyor gördüm ki bunu bizim bu Orus'tan kız eken de öyle bizdekilerin de şu. Mana ki bunday narушениялар кетип атат бүгүнкү күнү алдан. Это чоң нарушение. Анткени жеген органик эмес, ары болбогону ысып плас тамактар ага тойбойт. Ал наркотиканы жей берет, тиякты бусат болуп өлтүрөт. Мына биз ойлойбуз семиз эл адамдар деп. Мына арыктар да толтурат. Булар дагы нарушение киши. Мына ушундай оорулар, кишкасы жаралып алган, ичин дат баскан, мына ушундай нерселер көбөйүп кетти, урматтуу мусулман туугандар. Мына кийинчи чоңдундар жоон ичелерге, мына застой сыяктар толуп калган, ошон үчүн иш чыгат, ошол жөндөн чыкпайт. И майда басат. Мына мунун баардыгы оору, ошон үчүн салттуу медицина бүгүнкү заманбап медицина туура тамактануу тууралуу эчтеке айтпайт, үйрөтпөйт. Мектепте дагы жок. Вуздарда жок, вуз турмак медициналык вузда да жок, туура тамактануу үйрөтүү деген жок. Киргиздирбейт. Мына ошону биз үйрөтүп, программаларды алып, мынакей органикалык тамак, биогумусту, жакшы өзүңөргө пайдалуу нерсе деп туруп, ыйлактап кыргыздар үчүн күйүп, Абдулла акебиз жүрүп атат. Жерди кыдырып. Берге келип атат, Абдулла Ташевич, мен бекер берип атам сизге. Сизге жок дегенде бир 500 сомдон акча алып киргизбейсизби? Бул лекция. Уяты бар экен. Бесплатно келбей атат. Таң калыштуу. Мындай информацияны угарсыңар 1-2 жылдан кийин. Ушундай информациянын долларлап саткандарды көрөсүңөр 1-2 жылдан кийин. Мен силерге Аллахтын исминен касам чыгып айтатам. Бесплатно деп жукпайбы? Төлөп туруп окуйсуңар кийин. Таппайсыңар мындай специалист. Илим керек бүгүнгү. Илим жок үчүн ошо жүрүп атабыз. Bizde mektepti bütkönün çelim ne olacak ilip oldu. Orusça okuş gerek, orus klaska veriş gerek. Tanrı Rusya var dur, tetigi ecesine de baykesine çıkış gerek. O şaktan akça tavuş gerek, tiyak baş gerek. Akçanın tiyecekte elestet olan, özün konumunda, yerinde jatamın işi yok. İş bolsam hamınca. Buna oşan için, bugünkü medicina alopatический de pot, bir ele nerseni karayt da, Allah'ın kudreti, bu adamın özünün sırtkı bir gücü var ekenine karabay durup öyle bir deneneli karay verdi. Tamaktanıda da üretmeydi. Keldin mi, ortasın bu, sen davay diyete otur deydi. Diyete de jakşılık baldılar. Boldu, olmayacak, sen diyete otur deydi, bol, sen ölüm kaldı oşan için sen normalde darı emetpey, sen normalde organizm jakşı orayı öyle kaldı degan söz diyette otur. Adam tamaktı darıday paydalanış gerek. Biz darını tamak katarı paydalanatız. Allah'ın aytısı boyunca. Şunu atasın, Allah'ın jakşı sözü var Abdullah Taşev. Tamaktı darıday paydalanışız gerek ele, darını tamakтай paydalanatız. Ne demek şu? Antkeni ilimsizlikten. Özüz köngül burbayız. Давайте hareket kılalım. Hareket kılma ilimge.
Sonun programmalarında ilimge көңүл буруп туруp көп катышкыла. Programmalarda son nesleди üretebиз biz. Mınaki okutup borunu tura tamaktanım var. LFK liçevne fizkultura ушуну кантип жанагындай денсаулыкты чыңаш үчүн, жанагындай курсакты кантип тартыш үчүн, кандай кыздар буттарын түз кылыш үчүн үйрөтөбүз керек болсо. Ошентип тартпаса болбойт экен. Абдулла Ташевич. Сен сулуу болосуң, бутуңду түз кылганды үйрөтөбүз, ичиңди сон кылганды үйрөтөбүз. Эркектер сен булчундарды неметкен үйрөтөп, ошондо келишет экен, мында келип денсаулык чыңартсаң келбейт экен. Enelerde mektebi var. Kızlarda gerek olsa üylөнгөнгө даярданасыңар деген темалар бар. Üylөнгөндөн кийин üylөнгө адаптация, üylөнүүгө экономикалык, физиологиялык, моральный подготовка деген сабактар болот. Хижама деген курсу бар. Мынаке укалоо курсу бар. Укалоо деген курсту ар бир ата эмес, ата эне десе жакшы болот. Эне сөзсүз билиш керек укалоо. Мен эмне үчүн айтып берем. Мына кыздарды тарбиялоодо кандай темалар? Тазалануу, руху, денесин үйлөнөрдүн алдында, үйлөнгөндө, төрөрдүн алдында тазаланыш керек. Кандай тазалоо? Мына биз жан жаныбарлар малга көңүл буруш экен сөз убагында. Кочкорлорду бөлүп кандай бакчалар, билесиңер, көйлөрдү тууду жакшы болчу кандай карашчы. Малда эмес экенбиз керек. Аны көңүл бурайт экенбиз. Мынакей балдарга туура укалоо, массаж жасоо үйрөтүп атабыз. Баланын туалети, кыздардын денсаулыгуна кам көрүү, сонун темалар. Мынакей укалоодо мен силерге кыскача айтып берейин. Укалоо. Омуртканын сколиоз деп коет. Мындай сколиоз көбөйүп кетти өтө. Балдарыңарды жаштап карасаң, мындай кыйшак. Мына укалоо менен түзүп атат бүгүн. Балдарын өздөрү окуп алгандар. Мындай образ жизни бардыгыбыздын мойундарда бүкүрөп калган. Илгеркиде бизде жок, көчөгө чыгып хоккей ойнойбуз, анан турникке чыгабыз, анан мындай жашап чокайбыз дейт. Азыркы үйдө отурган жашоо менен мынакей мындай осанкалар туура эместер чоңоюп атат. Ар ким иште барат, карап койсоң нервиси тоңкоюп турат. Мынакей жамбаш сөөктүн кыскарып же бирөөсү жакшы жерде аксап калган кандай оорулар көбөйүп кетти. Мынакей муну дисплазия деп. Азыр аксап жүргөн эмесин кыздарды, балдарды көрсөң боорун ачып массаж менен түзөп койсо болмок. Менин өзүм неберем ушундай болду деп, жерде профессор көрсөк, атасына, апасына үйрөтүп койду деп, мен күйөө бала менен кызым массаж кылып алып, сон болуп калды. Мынакей дисплазия, ушундай май таман мынакей ноолорго массаж кылып, май таман оңдосо болот укалоо менен. Мынакей мойнун кыйшайгандары канча мындай билинбей туруп бир жакка карап эмиси өсөтө кыйшайгандар байкайт экен аялдар өстө. Сонун токой, мындай буттук ишыктарды оңдосо болот массаж менен. X-образный, круглообразный дегендер. Мынакей укалоо менен орто бойлууларды узун кылса болот. Билесиңер болсо. Укалоо менен баланы укалоо менен эмне болот? Кан тамырлар иштейт. Булчундар иштейт. Сөк органдары кыймылга келет. Активизируется. Гормондар иштеп баштайт. Мына ошондо отуруп, укалып отуруп, узун болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар баланын. Кийин эмне балам кыска бойлуу корто болуп калды десең өзүңөрдөн. Мына баскычтан өтүш керек экен. Баарын үйрөтүп атабыз. Мынакей биринчи жатат, катталдайт, анан курсагына жатат, анан жөрмөлөп баштайт, анан отуруп баштайт, анан жөлөк менен туруп баштайт, анан өзү тартынып баштайт, анан кийин кенен отуруп баштайт, анан кийин өзү колун кармап басып баштайт, ошон толук ушинтип ушул процесстен өтүш керек. А биз эмне отуруп эле басып кетти, эмне отурбай туруп эле басып кетти, жөрмөлөй туруп эле басып кетти, же болбосо ходунокко копкой эле чуркап кетти, ушинтип баланы ооруп калат экенбиз. Кийин анан кийин эмнесин эле грыжа пайда болду деп эле болочок бала ошол жактан эле башталат экен.
баягы бешиктеги баланын бек болорун ким билсин деген макал ушул жакта. Мен айтарым мынакей, укалоо менен ашкаданды жакшы иштетип, баланы кандай ичи көпкөнүп турмак, башка тамак ашкы сиңимдүүсү дагы сону, кальцийнин башка керектүү элемент, железалардын сиңимдүүсүн сону кылып туруп мынакей баланы ичин укалооду үйрөтүп атабыз. Окуп алгыла. Биз какшан болсо ошол мен четекке көп кыдырып жүрөм да. Түркияга барсаң деле, Саудияга барсаң деле, өзгөчө Араб Эмиратына барсаң, Филиппин менен ушу Малайзиядагы аялдар бастырып аны сурап издешет экен, жумушка алганга. Мен таң калып өтүчүм. Эмне үчүн? Эмне үчүн Филиппин аял, эмне үчүн Малайзиянын аялдары ушунчалык издеп ошолор гана жумушка алат? Кыздарын карап да койбойт экен. Сойку деп эсептейт экен биздин кыздар. Казактардын карап да койбойт экен, орустар тем более. Эмне үчүн ушул эки өлкөдө десе, эки өлкөдөгү кыздар кичинекейинен эле окутулган экен. Ошолорду ала турган болсо, ал кыздар чоңдорду караганды үйрөнгөндү билет экен. Тарбиялаганды билет экен. Укол салганды билет экен, кан тамырды белгилегенди билет экен, укалаганды билет экен. Балдарды да укуганды билет экен, мына ошол мастерин керек экен ошондой. А бизди билебиз. Өзүбүздүн балдарыбыз укаганды эмне укалай турган азыр врачтар жок. Мен айтам дагы бар, биз дагы алдык детский массажист, детский алдык. Бирок дагы да айтып атам, детский массажист менен сүйлөшүп атам. 2 жаш, 3 жаш ушундагы балдар келсе ыйлап атат дейт, 5-6 жашка чейин туура жатпайт экен дейт. Алар коркот. Башка бирөө укалап атат, ал врачты эзептейт. А эне укаласа кандай сону? Эне жатса да, турса дагы, которса дагы, жаңырса дагы, киринсе дагы, ползункасын тиякпайгын оштаса, таманын массаж кылабат, курсагына кылабат, алып күлүп жыргап, кандай сонун аларда чоңоюп атат балдар, я. О, кыздарым, эркектер. Анан жүрүп атабыз, менин кызым окуду, 2 диплом жатат дейт тиякта. Булкуп сасып чаң басып. Эмне үчүн окудуңар деген суроодо мен азыр любойуңар берейин, дипломуңар жатат дегенде сасып. 5 жыл окуттуңар, 5 жыл акча кетти. 5 жыл деген канча кийим жырттыңар. Тамак ашты айтпай койгон. Бүгүнкү келгенде 5000 сом деген кымбат экен, мында уялбайсың мындай кичине. Кандай сонун кыздар экен малайзиялыктар. Сонун, аялдыкка мына ошондойлор алышат. Балага кам көргөн. Дипломун сасып тетекте жаткан кереги эмне намыс үчүн? А окуду деген үчүн эмне кереги бар аны? Мен күйгөнүмөн айтып атам дагы болсо. Өзүм төрөттөн чыгып кеттим десең кыздың бар, неберемер окутуп алгыла. Бүгүнкү күндөн баштап. Акчасын сурайт, бирдеке десе, мындай келечекти ойлогон эчим жок экен, таң каласың. Эки боюнда бар окуп алды эле сүйүнүп атат, тим менен сонун болбоду дейт. Укалаганды үйрөнүп алып, жөн эле апасын, атасын барып массаж кылып берсе сүйүнүшүп атат дейт. Кызым дейт, 12 жаштагы жанагындай бир сколиоз экен байкапбыз дейт. Мен азыр түштөп салдым деп 6 ай болуп өткөндө келип айтып атат сүйүнүп. Балдардын пластарын, майтамандарын билип эле жүрчүк дейт, эмне алар мынакей көрсөңдү. Кандай сонун илим, керектүү илим, а кереги жок. Биз экономист болобуз андан кийин, бухгалтер болобуз. Кыйраттык бул бухгалтер. Аял деген кишинин милдети башка. Biz kapırlarsa da turup dur, aylası yok aytasın da kapırlarsa, işin var mı desen yok men, işim yok, men dama hacayka. Dama hacaykasın, işim yok, yok men dama hacayka, müdeli otur. Doma, hacayın, baldardı karagan, baldardı terbiyalagan, baldardı kam görgönden başka kızmat, büyük kızmat, ne kızmat var ne üçün, aytılaç. Anı pas görüp men dama hacayka. Janaların teti, men teti, işteseli kıyın eken oşullar ayal. Men anda esetteyim, misal. Menen ayalım, şu ballarımı sonu bulup terbiyalıp desem, oşul çoğun kızmat, oşanda beyişke jetet. Köre kat menen jürüversem ne olur? Ballarım tukumu naçar bolsam ne olur? Kaysı iyilik? Dağı da aytam okup alıp. Menden beri aytpay, başkasından bolsa okup alıp. Özüňe de gerek. Bizdin gelecek Kırgızdın tukumuna gerek.
Өзү жашынакай бирдекен өстүргөндү биле туруп анан кийин бийлик теле жамандаганда өлтүрөр, бийлик биле. Өзү эмне санын баштап. Мына ушундай дарыларыбыз бар, тазаланганга. Биз мынакей аркасында кепилдик болуп мен турам. Андан тышкары да мынакей өкмөттөн да сертификат алып койдук. Тазалыгына, халаллыгына кепил берип атам. Bunun качествосын аты менен сонун экенине мен гарантия берип атам. ЛФК деген сабактар мынакей айтып атканым келинде. Мынакей курсаңарды тартырып алып, ЛФК сонун сабактар берип атат мынакей мына. Бизде үйрөтөт. Мынакей массаж сабагы. Ушул детский массаждоочулар үйрөтөт. Врачтарыбыз бар, профессорский персонал бар мынакей. Илимдик хижама сабак, мындай семинарлар өтүп турат. Мынакей эл үчүн, силер үчүн мынакей ушул холистикалык менен интегративдик медицинаны мынакей ушундай абалда биз ушинтип ачтык мынакей көзгөрмө. Кыдырып көргөттүк. Кече сыймыктана турган балдардын чочосун кесе турган жерде мини хирургия ачтык. Көргөттүк. Зынк бизде. Зынк айтпай. Мурда мен театр, кафе, театрдан жетиги сирийнен ушинтип өтүмүн. Кийин кезек ушундай блатной болуп калдым, бир эле сөз менен түшүндүрүп калдым. Профессорлор отургузуп атат. Мынакей состав. Өткөндө бирөө рекламалык клуб айтат. Арзан экен. Кайсы үйүнө чакырып, ал реклама берип, мен лазер менен кесем, үйгө барып кесем, анан кийин ушундай оорутпайм, анан мынтепсен үйүнө ошондой да болчу, үйүнө барып оорутпайм, стерильный. Baş işlemeydi olsun. Arzanı kança? 1,5 ming so'm. 2 ming so'mdan qimmat ko'radi. Bütün соответствующие sonuna ulaştı. Bunaki center hem açtık, Galadani. O жаққа gelip durup, özüne de sonlar çıkıp, özgü çağırıktan degende artıkta, figurasının özünü son getiren degende sonundaki açtık. Center Galadani, profesör özü kontrol. Adır sutkasına 4,5 ming so'm. Интересно, жаңағы жаш немелердің курсы балдарына массаж қанша? Массаж арсанды. Тияқтан сұрап алсаң, бүтін айтып береді азын ертең балдарыз. Мен айтарым 4,5 мing so'm деп өткенде бір аяшым келді де, 4,5 ming so'мда сен анализ крови қылады, УЗИ, внутренних органов бар, массаж қылады, фитотерапия бар, фитобочка бар, обертывание деген бар, гостиница деген шикарный дүниеде көрсеңдер есіңер болады. Прогулка қылады, мачаңарға чейин текшереді, врачтар байқаушы өстіп барып тұрып, ичіңерді тазалап деп, клизма қылып береді десем, санап берсек 4,5 mingден ашып кетті деп. Деп болды. Бесплатно келіп тұрады, арықтарды не болса, денесін сатып кете тұрғандар бар екенсіз. Арсан. 4,5 ming so'mды бүгін қойып атамыз. Bir aydan keyin $100 endi basın. Şunu aytып атам мен. Başka yakta $300'dan men kişine kurullar öldürüne kişine çınar basın desem. Buna uşunday zınk beken, reception taza zınk kumanda otur, koridor, mınaki demkana, alacakta da mınanda sirküler ötürken spokойный. 1 saatte 6 yolu oşup turgan mınday вытяжка var. Covid-19'ın kıtan basıp çıkmayı gerekiyor. Mınaki uşunday условия қарап қойғанбыз, дәретхана, мынаки тура тамақтануға мындай ашхана. Соткаңарды алып шықылайын, барлығын іштет керек. Adır işletkeleri sotkanlarda açıp durup no sennamet особенно Instagram'a girseler болады. Olmasa Telegram'a da girebilir. Na sennamet degen ofis Instagram'a girgiler. Girdiler mi açıklar. Bakın sotka.
Kullananda yaxşı bir deyilsin. Şu adı kempirler çıkılan veren olan açtık mı? Yemi fokus, çındık fokus. Sol kolunları karamayısına sokkanı, sönmeyinlerdi toşuna çıkarasınız, on kolunları sönmeyin. Bismillah deydi. Bismillah. Bismillah. İleri. Bismillah. Yemi patisatsan basıp koydu. Bak, o şimdi çoğun sanın boşasına bizim dindi tarafı olan, tura tamaktanın tarafı olan sanınlarda boşasına.